Салам достор, азыр биз Python'da математикалык амалдардын аткарылышы жана өзгөрмөлөр тууралуу сөз кылабыз. Python'da төмөнгүдөй математикалык амалдарды аткарууга болот. Бул кошуу, кемитүү, бөлүү, даражага көтөрүү, квадраттык тамырдан чыгаруу, калдык алуу, бүтүн бөлүктү алуу. Аларды биз бул түрдө көрүп жүрөбүз чыныгы турмушта, ал эми Python'da бул түрдө жазылат. Ушундай түрдө жазылат. Алардын бир экөөнү карап көрөлү. Пайчарымда бул жерде Python консоль деген жер бар. Эгер сизде ушундай жер жок болсо, же болбосо башка редактор колдонсоңуз, анда бул жакта издөө бөлүмүндө Python деп жазсаңыз, бул жакта Python 3964 бит. Же болбосо 32 бит деп чыгышы да мүмкүн. Ушуга кирсеңиз, бул Python'дын консоль болуп эсептелинет. Бул жерге амалдарды аткарсак болот. Бул жактан караңыздар, бизге азыр түшүнүксүз болгон амалдар даражага көтөрүү караңыздар бир аз башкача жазылат. Квадраттык тамырдан чыгаруу жана калдык бүтүн дегендер тааныш эмес көрүнүшү мүмкүн. Алар жөнүндө бир аз кыскача токтолуп кетейин. Бул даражага көтөрүү караңыздар. Мындай болот. 2-нин даражасы деп жазалы. Бул жерде караңыздар, бул биринчи сан, бул алдында бүтүн сан болот, ал эми экинчи сан даража көрсөткүч болуп эсептелинет. 2-нин экинчи даражасы бул 4-кө барабар. Эми бул жакта тамырдан чыгаруу, квадраттык тамырдан чыгарууну карап көрөлү. Бул мисалы үчүн 4-тү квадраттык тамырдан чыгарсак 0,5. Караңыздар, 4-түн 0,5 даражасы бул анын квадраттык тамырына барабар болот. А эгер Enter'ди бассак, жооп бизде 2 чыгат. Дагы бир мисал, 25-тин тамырдан чыгарып көрөлү. 0,5. Жооп бизде 5 чыгыш керек. Ооба, жооп бизде 5 чыкты. Эми бул жакта калган 2 амал, калдык алуу жана бүтүн бөлүктү алуу деген 2 амалды карап көрөлү. Калдык алуу деген эмне? Калдык деген бул мисалы үчүн бир санды башка бир санга бөлгөндө ал сан бөлүнбөшү мүмкүн. Жана анда аны кемиткенден кийинки гана сан калат. Ошол бөлүк калдык деп аталат. Азыр караңыздар, практикада карап көрөлү. Мисалы үчүн 3-тү 2-ге бөлгөндө калдыгы 1-ге барабар. Ооба, 1-ге барабар. Ошондой болот. Андан кийин караңыздар, бул кандай болуп чыгат? 3-тү 2-ге бөлсөк, биринчи 1ден беребиз. Андан кийин 2 3-түн астына келет. 3-тен 2-ни кемисек 1 калат. Бул калдык болуп калат. 1 2-ге бөлүнбөйт. Мен оюмча түшүнүктүү болду деп ойлойм. Эми экинчи бүтүн бөлүктү алуу. Бүтүн бөлүк дагы эле ошондой эле бир сан экинчи санга бөлүнбөсө, ал бөлчөк сан болсо, биз анын бөлчөк бөлүгүн алып салып, жөн гана бүтүн бөлүгүн алабыз. Мисалы үчүн 9-ду бөлөлү 2-ге. Жооп бизде 4,5 деген сан чыгыш керек. Бирок биз анын үтүрдөн кийин 5 деген санды алып салабыз, болгону 4 деген сан калат. Караңыздар, мына 4. А эгер 9-ду жөн гана бөлсөк, ушундай жол менен 2-ге бөлсөк, анда бизде 4,5 деген жооп чыгат. Мен оюмча бул дагы түшүнүктүү болду окшойт. Эми кийинки темабызга өтөлү. Бул өзгөрмөлөр. Өзгөрмөлөр эмне үчүн керек? Өзгөрмөлөр бул жакта бир нерсени, кандайдыр бир маалыматты сактоо үчүн керек болот. Мисалы үчүн А дейли. Ага биз 4 деген санды караңыздар сактап койдук. Бул эмне деген? Бул А өзгөрмөсүн инициализациялоо, же болбосо жарыялоо деп аталат. Кандайдыр бир өзгөрмө жаратып, ага бир маанини ыйгаруу, бул инициализациялоо деп аталат. Ошондой эле өзгөрмөлөр эмне үчүн керек? Мисалы үчүн бул жерге караңыздар. Жөн гана 4 плюс 5 барабар десек, бизге эч кандай жыйынтык чыгарып бербейт. Бул ката жөнүндө маалымат берет. Пайчарымдын дагы бир жакшы жери, биз программабызда кандайдыр бир катачылыкты жазсак, ал аны ошол жерде эле чыгарып берет. Караңыздар, бул астында кызыл сызык. Бул жерде каталык бар экендигин айтып турат. Аны биз бир өзгөрмөгө ыйгарышыбыз керек болот. Мисалы үчүн А барабар 4 плюс 5 дейли. Караңыз. Бул жерде A'да азыр 9 деген маани бар.
Аны чыгарып көрөлү. Мисалы үчүн print A дейли. Эгер программабызды иштетсек, run баскычын бассак, анда бизге караңыздар 9 деген маанини чыгарып берди. Эми программалоодо негизи бул өзгөрмөлөрдү сырттан колдонуучулар кандайдыр бир маани ыйгарат. Аны кантип жасоо керек? Аны үчүн бул түрдө. Эгер биз өзгөрмөбүзгө анык сан ыйгаргыбыз келсе, анда int, андан кийин кашаны ачып, бул жерге input деп жазышыбыз керек болот. Азыр булар эмне үчүн керек экендиги жөнүндө баш катырбай эле коюңуздар, кийин түшүнө аласыздар. Негизи ушундай түрдө жазылышын эстеп калуу жетиштүү болот. Ушундай түрдө жазылат, караңыздар. Жазылгандан кийин биз бул жака print A десек, караңыздар. Биз кандайдыр бир маанини ыйгарабыз ага, андан кийин программа кайрадан бизге ошол A'нын маанисин чыгарып берет. Эгер программаны иштетсек, анда бизге мындай жөнүндө чыгат. Жана биз 3 деп жазалы. Enter'ди бассак, караңыздар, 3 деп кайра чыгарып берди. Эми бул жерге input'тун ичине биз кандайдыр бир текст жазышыбыз мүмкүн. Бул жерге мисалы үчүн сан киргизиңиз дейли. Сан же жазыңыз деп коелу. Программабызды иштетсек, караңыздар, сан жазыңыз деген бул жакта чыкты. Эми биз бул жерге 4 деп жазсак, бизге 4 деген санды чыгарып берет. Жана дагы айтып кетчү нерсе, бул жерге A барабар int'тин ордуна float деп жазсак болот. Float input. Бул эмнеге керек? Бул бизге бөлчөк санды жазуу үчүн керек. Эгер биз int менен бөлчөк санды жазсак, анда ката бериши мүмкүн. Караңыздар, азыр print A деп көрөйүн. Программаны иштетейин. Жана бул жерге мен 2,4 деп жазайын. Жана бизге 2,4 деген сан чыкты. Эми бул жерге float'тун ордуна, караңыздар, int деп жазайын. Жана программаны иштетип көрөйүн. Эми 2,4 деп жазсам, бизде мындай ката чыгат. Анткени int бул бүтүн сандардын тиби, ал эми float болсо бөлчөк сандардын бардык сандардын тиби болуп эсептелинет. Ушуну жөн гана эске алып коюңуздар. Ал эмне үчүн андай экендигин жана кандай кылып мындай болуп калгандыгын кийин түшүнө аласыздар. Эми кандайдыр бир практикалык тапшырманы өз алдынча иштеп көрөлү. Колдонуучу бизге сырттан бир айлананын радиусун киргизсин. Жана биз жооп катары ага ошол айлананын аянтын жана узундугун эсептеп чыгарып берген бир программа жазалы. Ал программа төмөнкүчө болот. Биз pi деген санын бул жака жарыялайбыз. Pi'ни өзүнчө жарыялайбыз. Ал 3,114 барабар. Андан кийин r'ди колдонуучу сырттан киргизет. Ал бүтүн сан болот. Жана айлананын радиусун жазыңыз деген текст чыгат. Андан кийин биз ал жерге айлананын аянтын чыгарабыз. Анын формуласы pr квадрат болот. Караңыздар, ал мындай түрдө жазылат. Андан кийин айлананын узундугун чыгарабыз. Ал бизде 2pr барабар болот. Эгер программаны иштетип көрсөк, караңыздар, бул жерге айлананын радиусун жазыңыз деп чыкты. Оңой болуш үчүн, биздин программа туура иштеп жаткандыгын оңой текшерип көрүү үчүн эң алгач 1 деп жазалы. Жана текшерип көрөлү. Enter'ди басабыз. Enter'ди бассак, караңыздар, айлананын аянты 3,114, айлананын узундугу 6,128. Негизи бул туура. Эми программабызды кайрадан иштетип көрөлү жана башка татаалыраак бир сан жазалы. Мисалы үчүн 36 болсун. Жана бизге мына. Ал бизге мындай жоопту берди. Ушуну менен бүгүнкү сабак аягына жетти. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кайрадан көрүшкөнчө.